турмуш тагдырга байланыштуу өзүмдүн ушул түркүндөрүмө жашап калдым. Айыл өкмөтүнө балансасына бекер эле өткөрүп берди. Жеңил машина жок да районго чайке чейин айдап барам. Интенсивный сортундагы буудай, бул абдан жакшы буудай. Биз бүгүн Нарын облусунун Жумгал районунда меймандабыз. Бул жакта учурда интернет айдыгында кеңири тарап таанылып жаткан комбайнчы апа Жамиля апаныкына мейманга келдик. Тагыраагы райондун Эпкин айылында турабыз. Бул берүүбүздө биз апанын ийгиликке жеткен сырлары жана учурдагы жасап жаткан иштери менен бул чөйрөгө, бул тармакка кантип келип калгандыгы тууралуу сиздерге кенен айтып беребиз. Саламатсызбы, Жамиля апа? Саламатчылык, кандайсың? Биз дагы 7 каналдан сизди тартканы келип калдык. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Эми сөзүбүздүн башында сиз бул комбайнды эмне болуп айдап калдыңыз, буга чейин эмне иш кылдыңыз эле? Анан телекөрүүчүлөргө да кызыктуу болуп атат. Ушу азыркы тапта интернет айдыгында атыңыз дүңгүрөп жаткан чагы бул Жамиля апа өзү каяктан болду экен, кандайча бул кесипке келип калды деп ойлонуп жатса керек. Ушулар тууралуу эми кенен кесир бизге маек куруп бериңиз. Эми мен өзүм Жумгал районуна караштуу Эпкин айылынын ушул жердин кызымын. Турмуш тагдырга байланыштуу өзүмдүн ушул түркүндөрүмө жашап калдым. Ал өзүнчө бир тарых болуш керек деп ойлойм. Жаш кезимде мен өзүм соодагер болуп иштедим. Анда профсоюздун председатели болуп калдым, райподо иштеп жүрдүм. Жакшы мыкты дүкөнчү болчумун. Жакшы грамоталарды алып, анда аябай тартип катуу эле. Андан 92-жылы колхоз совхоздун баары тарагандан кийин ушул төркүнүмө келгенге туура келди. Ошол кезде 95-жылдын башы 96 жылы келип, анан ушул иштесекпи деп мен өзүм бир туугандарым, бөөктөрүм менен сүйлөшүп, ошо талаачылык иштейли десем, алар колдошту. Ушу талаачылык иштейли, башка деле азыр соода саттык деле кандай кылып иштеш керек деп. А кезде да эл түшүнүп түшпүнбөй, базар эмне экенин билбей турган мезгил болчу. Жамиля апа, эми азыркы учурда сиз үлгүлүү апалардын, айымдардын бирисиз, бүтүндөй өлкө үчүн десек болот. Анан эми өзүңүз Жумгалдын кызы экенсиз, анан ушул конушка эмне болуп отурукташып калдыңыз? Ошол тууралуу да кенен айтып берсеңиз. 92-жылы колхоз совхоздун баары таркап кетти. Анан кесипти алмаштырса деле болот экен. Мен жана соодагер болуп иштедим мурун дедик. Соодагерде эң мыкты, эң алдыңкы сатуучулардын бири болчумун. Анан ошол кесипти алмаштырууга туура келди да, себеби турмуш ушундай болуп калды окшойт. Анан мен 98-жылы Өрөөн чарбасы деген кооператив ачтык. Өрөөн чарбасы деп институциядан өтүп, ошол кезде мамлекет дагы жаңы иш баштап аткан ишкерлерге өкмөттүн токтому чыгып калды. Ошо кооперативдин башчыларын же болбосо ишкерлик кылам дегендерге жеңилдетилген кредиттер, же болбосо жер алып иштетем дегендерге жер ушундай берилип калды да. Ошол мезгилде ушул жер ээн жатчу эле. Ээн, свет жок. Суу дагы мына ушунга чейин биз сууну ташып ичебиз, суу да жок. Анан ээн жатчу, свет жок болчу. Анан бөөктөрүм менен ошо сүйлөшүп көрүп туруп ушу жерди алдык. Ошо өкмөттүн токтоонун негизинде ушу жерди алып, анан кийин эми кантип иштейбиз, кантип баштайбыз деп өтө кыйынчылыктарды көрдүк. Анан кийин иш башталып кетти. Мына азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошо бир туугандардын үйлөрү, өзүбүз үй, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыркы саманапка ылайыктуу кылып туруп, ушул кампа салып алалы, элге да ушул кампа керек болуп калбасын, балким будайларын алып келип ушул жака коюшар, техникаларды коюп алалы деп гаражда салдык. Андан тышкары дагы ушул азырда мына жумуш бүтүп, өнөктүк мезгил бүткөндөн кийин кичине биринчи ишти алдыга койдук, экинчи өзүбүзгө да жашоо керек экен, үмүт үзбөйлү деп азыр дагы ушул стройка жүргүзүп, бул жерге дагы кичине үй куруп алалы деп, эл катары жашайлы деп аракеттенип иштеп атабыз.
Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, апа. Ээн жаткан жерди монтип гүлдөтүп, конушка айландырып отурасыз. Анан буга чейин өзүңүз бул тууралуу айтпай эле кой дедиңиз эле, бирок сизде Үлгүлүү апанын кылган баягы сооп иштери да бар экен да. Мен аны айтпай кетпесем болбойт. Сиз өзүңүздүн ата энеңиздин үйүн бала бакчага өткөрүп берип атам деп айтып калдыңыз. Ушул тууралуу кыскача бир 2 сөз айтып өтсөңүз. Эми биздин эккен айылыбыз тияк жак тарапта калды. Биз өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул ошол мындайраак кирип өзүбүзчө бияка кичинекей кыштакча куруп алдык десек дагы болот. Бара бир жерге дагы суу чыгарып, бир жерге да светтерди коюп, ушу мына жалал абадтык туугандар өтөт, жолдун жээги анан бир көрктөндүрүп койсок, жашылдандырып иштерге бир парк тигип койсок деген да ой максатыбыз болуп атат. Кудай кааласа Арчага парк тигип койсок, кичинекей жол жээгине да бир кичине бир соопчулук кылып, бир мечит кылып койсок деген да ой, намазкана кылып койсок деген да ой тилек бар. Эми буга жетип калсак, Кудай кааласа ары өткөн бери өткөндөрү көрүп, ушул бак дарактын баары гүлдөп турганын көрүп, муну ким жасап кетти эле деп бир жаштарыбыз көрүп да бир сүйүнсө деген ой тилегибиз бар. Ошо ата энебиздин жери, тиги жашаган жери 80 сотук, ошол тамы менен кошо айыл өкмөтүнө балансасына бекер эле өткөрүп бердик. Ошол арыз жазганда дагы ушул жерди сиздерге Эткин айылындагы өзүм айылдаштарыма, ошо балдарга, жеткинчектерге кичинекей бир бала бакча кылып берип койгула деп жазып бергенбиз. 2 жыл өтүп баратат. Эми аманчылык болсо бул айыл өкмөт аракет кылып бир грант жазып калса, жерге бир 50 орундук бала бакча курулуп калса эң сонун болот эле деген тилегибиз. Эми техника турган кампаңызга дагы өтөлү. Ага чейин эми баягы сөз болуп калбады. Мен 1996-жылдан бери ушу дыйканчылыкка кызыгып калдым депчи. Ал убакта канча жашта элеңиз? Анан кийин билим алууга эч качан кеч эмес деп айтып келебиз. Анан кесип алмаштырып башка тармакка өтүү мындай кыйын болгон жокпу? Ошолорго да кичине токтоло кетсеңиз. Эми бул азыр өтө кеч эмес. Бул азыр жаш балдар, мен адегенде жаштарды айткым келет. Бир 40-ка чыкса эле же 50-ге чыгып калса эле мындай кээ бирөөлөр бар да эми арабыздачы. Эми биз жаш өтүп баратат. Бул жумушту кантип иштейбиз деп же өзүнүн профессиясын алмаштыргандан корккондор да бар да. Муну кантип эми иштеп кете берсем болду го, 50 жашка чейин мен баарын бүтүрүп койдум го деп кээ бирөөлөр мындай кыска ойлонушот. Мен ушуга каршымын да. Бул кесипти 60-ка чыксаң дагы, 70-80-ге чыксаң дагы кесипти алмаштырып, же болбосо окуп, үйрөнүп, андан ары дагы улап, жашоону улап кетсе, ошо көрүп аткан жаштарга ошондой эле элибизге деги башка жакка да бир өрнөк болсок деп ойлойбуз. Бул жерден эми айыл чарбага тийиштүү көптөгөн техниканы көрүүгө болот экен да. Анан эми башынан баштасаңыз, кайсы техникадан баштап, кайсыларды сатып алып, анан кандай каражат менен же болбосо кайдан алдыңыз буларды? Ушулар тууралуу кенен маек куруп айтып берсеңиз. Эми ушул жерде иштегенден баштап ушу техника болмоюнча, чынын айтканда жер эне менен иштеши өтө кыйын болуп калат экен. Анан кийин ушул кандай кылып наличка сатып ала алсак, бизде анда илгерме эмне 2000-жылдарда ушундай акча 96-жылдардан 2000-жылга чейин элибиз кыйналып турганда мен да кошо кыйналдым. Анан ошо кезде өкмөттөн да токтомдор чыгып, кредит алгыла, техника алгыла деп ушу ишкерлерди колдоп калды да. Ошонун негизинде анан мен техникаларды кредитке алдык, коркпостончу. Чынын айтканда кымбатыраак эле. Ушу 82 деген Россиянын жакшы, ошо Белорус деген ушул тракторду сатып алдык. Ушул жакшы трактор да, бул дагы ушул кредитке алдык, сатып алдык дейм, кредитке алдык ушул. Бул экинчи дөөтүңүз. Экинчи дөөтү, биринчи дөөтүндө кредитке алдык. А кезде 1,50 миң болчу. Анан бул өз аял киши болсо бул кредитке ушунча кымбат калса кандай болот деп дагы эки жакта карап атты, өзүм да коркуп туруп аттык, бирок аракеттенип иштеп атып, ал тракторду да куткарып алдык башын. Эми сиздин баягы ийгиликке жеткениңиздин
сырынын бири ушу ак бата десек болот экен. Ак бата менен ишти баштап алыптырсыз. Азыркы тапта мына сизди көрүп, мисалы үлгү ала турчу биздин дыйкандар, ишкерлер болуп калышы мүмкүн. Ошолорго кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы кандай жолду басып өтүш керек ушу сиздикиндей деңгээлге жетиш үчүн? Жаңыдан ишкерлик кылып аткандар же болбосо жаңыдан мындай элимди кошоп агайын деп аракет кылып аткан мырса жигиттерибизге дагы жана башкаларга дагы көп каршылыктар болушу ыктымал. Ошо менин башыма келген сыяктуу эле ошондой каршылыктар болсо да ошого туруштук бериш керек. Анан күч кубатта болуп, ошо чир алып, эмгек жолун баштагандан аягына чейин ушул ак жолго, түз жолго түшкөндөн кийин эки жака кылчайып, аркаңды дагы капталыңды да карабай, ким айтса да айта берсин деп жакшынакай кылып ошого чыдамдуулук, сабырдуулук, анан күч кубат берип турса, ого төрдөн эмгектен иштеш керек. Ошол тарыхта калган биздин Суракан Кайнасарова апабызды, ошо Керимбек Шопокованы, Өлбөскан Атабековаларды биз айтып кеткенге туура болот. А кишилер ошо кезде Советтер Союзунда кыздардан бригада түзүп алышып, пахтада иштешип, Кызылчада иштешип, талаачылык иштешип тарыхта калышкан. СССР Жогорку Советтин депутаты болушкан. Аябай кандай айыл чарбасын көтөрмөлөп турган ошол мезгилде. Мына ошондойдо бизден азыр кыз келиндер чыгып, өзүнчө бригада түзүп алышып, өзүнчө Моорекинде бир жанакы кооперативдер түзүп алып, азыр кооперативдерди бириктиргиле деп атпайбы. Чоң кооперативдер түзгөнгө дагы биздин Кыргызстандын кыздары, кыз жигиттеринин мүмкүнчүлүктөрү бар азыр. Жыйынтык бүттү 2024-жылы. Ошо жыйынтык бүткөнүнө жараша биз мына техникалар жууп тазалап, жазга даярдык кылабыз. Жазда жаз алды менен ремонт кылабыз. Бул Жамиля апанын талабы. Бул Жамиля эженин талабы. Өзү таза киши, ошондой таза кармайбыз, тракторду таза айдайбыз. Ремонт кылабыз, көбүнчөсү ремонт өзүбүздүн техниканы өзүбүз карайбыз да, мындайча айтканда. Азыркы тапта Жамиля апанын конушундагы өзүнүн техникасын токтотуп жайгаштыра турчу кампасында турабыз. Бул жерде мен билишимче ар бир техниканын баасы миллиондон кем эмес да, миллион сомдон кем эмес техникалар турат. Ушулар тууралуу апа өзү айтып берсе. Бизге ушундай кичирээк машина керек экен. Бул эми чоң жигиттерибиз алып жүрүшөт, 25, 30, 40 тонналык көмүр тартабыз деп. Биз эми көмүргө биз өзүбүз деле жумгал эли көмүргө жакынбыз, анан көмүргө да кызыгып көмүр менен иштейли деп деле ой келген жок. Ушуну ак тилек менен ушуну алып, ушу өзүбүздүн чарбабызга иштеп берсе деп, мына эми күз башталды, боореке октябрдан баштап малдын кыктарын талаага удобрение катары чачабыз. Аяка иштеп берет. Жайында болсо чөптүн баары малга таш берет. Андан тышкары буудай арбаларыбызды таш берет. Көп жумуштар жасап берет да. Бул кайдан келген техника? Ушул тууралуу дагы кеп козгоп бериңиз. Бул дагы биз ушу жазда трактор менен иштесек, жай келгенде чөп башталат. Бул эшка, муну сатып алганбыз, баягы кыйналсак дагы деп, биринчи ушул Германиядан келген. Германиянын техникаларын абдан жакшы көрөм. Германский эшка деп коет экен. Абдан жакшы да. Бул келгенде эле ушундай буурак алдык. Германиядан жакшы келди, ушунга чейин мындай жакшы бузулбайт, жакшы. Эмне иш кылат? Биз чөп башталганда өзүбүздүн чөптөрдү чабабыз, андан тышкары элге да кызмат көрсөтүп, элдин дагы ушул малга чөптөрүн чаап жыйнап беребиз. Келиңиз апа, эми бул эки зоң койгон дөөтү тракторлор тууралуу айтып бериңиз. Тазалыгын да эске алып коелу. Эми баягы апа-кеңер мындай талаачылык иштеп аткандан кийин, аял жолдош болгондон кийин таза кармаганга аракет кылабыз. Жумуш бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө муну мойка жок эми өзүбүздүн эле суларга татынакай кылып жууп тазалап, анан тыпыйтып, анан кийин гаражга коюп коебуз. Жазга чейин тура берет, таптаса болуп. Анан кийин тазалык да керек го. Баронан айдап берет, ал жумушту кылат, андан кийин кайра селканы сүйрөп берет. Бул техникабыз болсо жер айдап берет. Бул 120 аттын күчү, бул да абдан жакшы.
чоң трактор. Муну алганыбызга 2022 жылы алганбыз. Бул жер соко айдап берет. Жерди жакшы кылып айдайт да, бул тереңде айдайт экен. Бул кытайский экен, жөнөкөй простой экен. Бул 6 цилиндр деп коет, күчтүү, 120 аттын күчү да. Бул күчтүү трактор. Кытайдыкы. Кийинки мезгилде ушул утоолор аябай жакшы келип атат бияка. Баалары канча болду? Баалары мунуку 3 миллион 800 миң алганбыз, азыр 4,5 миллион болуп кетти. Эл оңой жагына качып калды, жаңы жагына. Себеп дегенде мына бул трактор менен айдап берип кетсе, андай муну менен жерди дисковороно деп коет, ошо менен майдалап кетет. Андан эле кайра дароо эле тиги селка менен сейип кетет. Ошондо бир мезгилде 3 жумушту аткарып кетет. Өзүм муну айдап алам. Өзүм айдап алам. Жакшы көрөт окшойсуз, сылап коюп атасыз. Муну кээде өзүм жолго чыкканда дагы жеңил машина жок да, районго чейке чейин айдап барам. Мындай жумуштарым болуп калса айдап алсам, жумуштарыбызды бүтүп көрүп берет. Эми айыл чарба шаймандарына токтололук. Буну кайдан алдыңыз? Баасы канча болду? Эмне багытта колдонулат? Бул дагы ошол Түркиядан келген. Бул дагы ошол кредитке алдык. 1 500 000 алдык. 1 500 000 алдык. Бул абдан жакшы экен. Бул селканын айта турган болсок, бул будайлардын баардыгын текшип жүрөт да. Морки жериндеги эмелерине дагы будайлардын түшүп аткан чучуктары деп коет, ошого да бүт текши кетет будайлар. Муну дагы жанакы кээ бирөө будайы 25тен себемдейт, кээ бирөө 30тан себемдейт. Ошого жарашат жактан бижетен рулепке коюп алабыз. Мисалы будайы таза болуш керек алып келгенде. Будай таза эмес болсо, бияктан дагы жерге да түшпөй калат. Ошондуктан будай таптаса кылып алып келсе, жакшы болот. Кээ бирөө мен 25%тен себемдейт, 25ке коюп беребиз. Кээ бирөө 30ка себемдейт. Ар кандай. Анан бирок абдан жакшы да, бул дагы техника сону. Жамил апа, биринчи кампаны көрдүк, ал жакта техникалар бар экен. Эми экинчи заңгыраган дагы бир кампага келип отурабыз. Бул жай тууралуу дем кеп козгоп айтып бериңиз. Ар бир айылда айыл өкмөттөрүнө кампалар сатылып кетти, кампа жок эсе. Азыр дыйкандардын баары өзүлөрү алган будай арпаларын өзүлөрүнүн үйлөрүнө сакташат да. Анан эми чычкан деген бар. Алар да жеп ийишет экен жаска чейин. Үстү ачык болсо чымчык, жумчуктар дегендей бүт баары эле мындай келип жеп майдалап таштайт. Будайлардын бүт сечка болуп калат. Ошондуктан бул ушу кампа салсакпы деп мен ушу проектини өзүм чийдим. Ошо узундугу ушундай кенен болсо, бир жерге бир 300 тоннадай, 200 тоннадай батса деп кенен эле кылалы, чоң эле кылалы деп жакшы үмүт менен. Анан кийин өзүм проектисин чийип ушундай кылсакпы деп анан кийин жаңы салдык. Муну былтыр бүткөнбүз. Былтыр 2023 жылы. Будай арпабыздын баары эле ысырап болуп эле калчу эле. Анан Кудай кааласа бүтүрдүк. Мына азыр интенсивный сорттогу будайлар. Бул кызыл будай. Интенсивный сортундагы будай. Бул абдан жакшы будай. Кызыл болот да, биздин ушул айылга дагы абдан жакшы. Анан бул жерде бир 20 тоннадай бар. Өзгөчөлүгү эмнеде? Бул өзгөчөлүгү ошол жанакы берки Казакстанга караганда бул жакшы өнөт да, бизге жакшы бышып берет. Анан түшүмдүүлүгү да жакшы болот. Түшүмдүүлүгү жакшы, 6 кыр арпа деп коет. Бу да жакшы да. Жакшы. Мындан дагы быйыл алдык, бир 10 тоннадай будай арпа алдык. Чөптүн уругун алдык, бир 5 тонна, 3 тонна болуп калат го. Өзүбүздүн жанакы арендага алган жерлерди которуштуруп айдайбыз. 5 жыл чөп кылып, 5 жылдан кийин кайра будай кылып. Андан кийин будай тазалаткычтагы будай тазалагычты алганбыз. Будай тазалагыч мына биз күзүндө алып келип эле муну тазаладык. Тазалап туруп кампага киргиздик. Бул жаска уже даяр да.
Анан жасында кимге арпа керек болуп калса, үрөөнүн жакшы үрөөнүн издеп калгандар болот. Анан бизден ошол үрөөндү сатып алышат, өзүбүз кайра айдайбыз. Быйыл эми Куда кааласа жалпы Кыргызстан боюнча жакшы болду деп атат. Эми өзгөчө биздин Жумгал ичинде будайлар жакшы болду. Мындай айтканда эң алды 25 центнерден алып атышты. Албадым дегендер 22ден алып атты. Эң жакшылар болуп атты 28 центнерге чейин. Былтыркыга караганда быйыл түшүм жакшы. Себеби жаанчыл болду. Баягы сиздин үлгү катары тутуп, сизден өрнөк алып, мисалы жаштарга сизден баягы кеп кеңеш кандай болот эле? Мисалы бизде айтып коет, өлкөдө жумушсуздук маселеси бар деп, анан айрым жаштарыбыз чет өлкөгө да иштегени кетип атышат. Ошолорго эмне деп айта аласыз азыркы күндө? Өзүңүз ушундай ишкерлик менен алектенип, тынбай оокат кылып жатып. Богореке жумушсуздук жок деген нерсеге мен макул болбойм да. Мен өзүм жеке пикирим болгону менен, мен көпчүлүк эл менен, дыйкандар менен, ошондой эле эл менен көп баарлашып, сүйлөшүп, эл менен иштеп келе жатам. Биздин ошол жаштарыбыз мигрант болуп Бишкекти көздөй барышып, ушу шаар ичине барып оокат кылалы деп аткандар, андан көрө айыл ичине келсе канчалаган жерибиздин баары, канчалаган мал туруп атат, канчалаган сонун сууларды чыгарып берип атат. Бияка келип ошол ар бир айылдарына өзүнүн жерине келип эмгектенип иштесе абдан жакшы болот. Себеби дегенде жумуш жок деген сөз бул туура эмес. Мына бизде жумуш көп, жетишпей атабыз. Өзүбүз ошол убакытта батып өтүп кетет экен. Мына жаз башталат, жай, күз, анан кыш кайра эле жаз башталат. Ошо бияка келсе өзүлөрү келип эмгектенип иштеп, заңгыраган этаж үйлөрдү салышып, татынакай мал чарбасын көбөйтүп, топосун багып, жылкысын, коюн багып, ошондой эле жанагы жер эне менен иштешсе, бул жумуш деген толтура. Мына азыр Кыргызстандын эшигин биздин өкмөтүбүз, президенттерибиз ачып койду. Башка инвесторлор келип атат, келгиле, мына бизде моундай жумуштуктар, тиги толтура жумуш бар деп. Мына башка өлкөдөн бизге келе баштаганы бул абдан сүйүнсөк болот. Алар бизге келип жасап берип, ал жерибиз калат, эртең алар кете берет. Бирок Кыргызстандын дагы балдары дагы, кыздары да намыстанып, алардан кем калышпай иштешсе, бул бактылуулук деп ойлойм. Өзүбүздүн жерде жүргөн, Кыргызстанда жүргөн эң бактылуулук. Буга чейин бактылуулук деп калдыңыз. Сиз бактылуусузбу? Мен эми Кыргызстандын биринчиден ушул Кудайым жаратып койгон жерибиз бар, элибиз бар, ак калпактуу ала тообуз бар. Татынакай ошондо иштеп, Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрөлү деген мырза жигиттерибиз, өкмөтүбүз бар. Өзүмдү үй бүлөм менен, бала бакырам менен, эл журтубуз менен, кичинекей айылым менен чогуу жашап, монтип иштеп аткандан эң бактылуумун деп ойлойм. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн айтылуу Жумгал өрөөнүндөгү комбайн, аны менен чогуу бардык дыйканчылыкта керектүү техникаларды өздөштүрүп айдай билген Жамиле апабыз менен маек куруп, анын бейнесин ачып берүүгө, жанагы аны менен чогуу ийгилик сырлары менен дагы тааныша алдык. Бул апа чынында билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт деген макалдын таза үлгүсү десек болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.